тазалары тандалыш керек. Эгер биз чында эле депутаттарга муктаж болуп атсак, а болбосо булардын баарын жок кылыш керек. Мына 120 Нансогорду лучше жок кылыш керек. Булардын пайдасынан зыяны көп. Нафиг нужен, а? Булар бизге мындай ууру депутаттардын баарынан жогу, достор. Ар бир депутаттын аркасында бизнес бар. Ар бир депутаттын аркасында бизнес бар. Бүгүн кедей депутаттын өзү жок. Силер Байкуш деген Жанар Акаев деле уже Байкуш болбой калган. Ал илгери болчу. Ал заман өтүп кетти. Андагы Жанар менен азыркы Жанар жок. Азыркы Жанар актер Жанар. Көп сөздөр бар Жанар жөнүндө айтып бере турган. Мен уже информация алып атам баарынан. Эч кимди колдобойм мен. Мынабу Өмүрбек тагам айтып койгула, Тайнемдин үкөсүн. Алып кетсин, жетелеп кетсин баарын, жоготсун. Мындайдын баарынан жок, достор. Бүт баарына жеткиргиле. Мынабу улак берип, добушуңарды сатып алабыз дегендер кереги жок. Силер өзүңөрдү как презерватив катары көрбөгүлө. Адам өзүн сыйлаш керекпи? Сыйлаш керек. Силер өзүңөрдү как презерватив катары гана же грубо говоря, презерватив деп коеюн, же как салфетка катары коюп атасыңар өзүңөрдү. Мынабу салфетка качан керек болот? Колуң кирдегенде салфетка издейт адам, же дүүлүгүп калганда презерватив издейт. Колдонот дагы таштайт, болду. Сен дагы ошондойсуң. Качан керексиң, анан барат. Кереги жок маалда ким барды силер менен? Ким эсептешти? Айына болбосун, бир жыл сайын 2 жолу келип, ар 6 айда келип эсептешип силер менен ал акыбалыңарды сурап, суу кандай, таза суу жетип атабы? Мисалы да, ал чөнтөгүнөн бербейт, албетте, мамлекеттен акча бөлдүрүп берет. Ошо депутат ызылдап, ошол жерден бир мыйзам кабыл алып, балким, акча котортуш керек жогору жактан. Ал депутаттын чөнтөгүнөн кетпейт. Ойлобогула, депутат чөнтөгүнөн кылып атат. Жок, мамлекет бюджеттен акча бөлдүрүп берет. Жолуң оңдосун, сууңу чыгарсын, баарын кылсын. Анан айтса болот. Бүгүнкүлөр депутат эмес, мына 120 Нансогор. Булардын арасында бир 15 билимдүү. Бу билим менен ал вообще эки баш. 15 билимдүү кичине чыгып сүйлөп коюп атат. А бирок ошо билимдүүлөр дагы уурулар. Бүгүн кембагал депутаттын өзү жок. Кембагал депутаттын өзү жок, достор, короче. Бумажный салфетка болбогула, алтындарым, бир туугандарым. Өзүңөрдү презерватив десем жаман угулда. Балким сөктүңөр отуруп алып, жаман угулду. Эртең дагы мына шайлоодо ошону өзүңөр мындай бир элестетип көргүлө. Азыр айтылып аткан сөздөр. Бул сөз ушу менен бул кулактан кирип, бул кулактан чыгып кетет. Мен бир көчөр агайым айткандай, ошон үчүн алданбайлы, эң негизгиси акчалууларды ээрчибейли, сатылбайлы. Бул неменин ызы-чуу дагы өтөт. Бул мен ишенбейм. Бул вирусу, анысы мунусу бүтөт. Баары жакшы. Инфекционныйде жаткан достор менен сүйлөшкөнмүн. Питердеги жана Москвадагылар менен бул жөн эле паника, специальная паника чыгарып атат. Буга кыжалат болбогула, достор. Бул чечилет, бул бүтөт, Кудай берсе. Баары жакшы болот. Ушул нерседен кийин дүйнө өзгөрөт деп атат. Дүйнө өзгөрөт экен. Акылдуулар менен акылсыздар, байлар менен кедейлер уже сорт болот экен да, мындай айтканда. Баягы бир гений өткөндө айтып атпайбы? Барып туруп, баягы акылсыз адамдарды өлтүрүп жок кыла берет экен да. Мындай айтканда генийлер гана жер жүзүндө калат экен. Түшүнүп атасыңар да? Бул чындык, уже келатат, цивилизация өнүгүп атат. Мурда мына телефон мындай болот экен десе ким ишенди эле? Мисалы мен аксакалдарды айтпайм, мисалы мен өзүм эле Америкада ушундай телефон колдонот, ана митет деп Америкага неметкендер айтат эле да. Ошо американцтарды ташып жүргөндөр, мисалы мен өзүмдүн таежем студент болуп жүргөн жылдары таежем иностранный факультет, чет тилди бүткөн да, аябай жакшы артыкчылык диплом менен, медал менен, аябай жакшы окуп, тырышып, жакшы окуучу. Ошо студент болуп жүрүп неме кылат эле, котормочу болуп иштейт эле. Негрлер барат эле биздин өрөнгө, ошо Созак районуна, верхний зонага, Көк артка. Ошондо элдер кыйып негрлерди көрүп алып, мен эсимде да, мен кичине бала элем ошол убактарда. Бизди салып алчу. Элдер жүгүрүп чыгып, машинени көрүп, ооздору ачылат эле. Ошондо мен азыр жылын айтып берем. 93 беле же 94 беле, 93 же 94-жылдарда ошондо элдер жипти көрүп алып, эси ооп, биздин үйгө келип, багы неме эс алышып, аяк кылып айланышып дегенде, машинесин токтотуп койсо, чоң кишилер, аксакалдар, жаш кары дебей, бир 200 десем жалган болуп калат го, бир 100гө жакын адам келип машинени караганда, ошондо биринчи жолу көрүп таң калып,
Бүгүн Land Cruiser'ди эч ким карабайт да, мисалы да. Көрсө ошол Land Cruiser экен эле. Land Cruiser'дин мурдагы эски биринчи чыгып аткан немелер да. Баягы цивилизация келе элек да, муну мен эмнени айткым келип атат. Жетишкендик техника келе элек болчу. Кийин барып туруп анан Москвич мингендер чалкалайт эле го. Шестерка, Жигули мингендер байга салам бербейт эле го. Мисалы ошол убактарда эсиңердеби? Мисалы мына 2000-2003 эле жылдарда айтып коеюнчу. 2003 жылдарга чейин Жигули Волга мингендер чалкалайт эле. Азыр Lexus минип барсаң да эч кимге кызыгы жок. Техника өнүгүп атат, көбөйүп атат, бүт мына информация өнүгүп атат. Мына бара мына эми WhatsAppка өзгөрүү кирет деп атат. WhatsApp аркылуу прямой эфирге чыгат экенсиң эми. Эгер ошол чындап эле чын болгон болсо, сен WhatsAppта контактыңда мисалы 200 адам барбы, 100 адам барбы, WhatsApp'тын өзүнөн прямойго чыксаң, сен контакттагы адамдарың сени көрөт экен. Ушундай болот экен уже. Барыпчы. Мына Facebook'тан азыр көрүп атпайбы бизде? Мына азыр эфирге чыктым, канча 270 адам көрүп атат мисалы. WhatsApp'тан дагы ошентип прямой эфир ачып, контакттагы урук туган кимдер жазылган болсо, ошол адамдар менен сүйлөшүп отура берет экенсиң. Бул уже боло турган нерселер, достор. Барып уже цивилизация өнүгүп атат. Биз элдерге окшоп 570 Lexus'ка жеткенге чейин элдер уже уча турган машинеде жүрүп калат окшойт. Цивилизация жетип атат, байлар байып атат, урдагандар ан сайын урдап атат, урлардын өнөрү күчөп атат. Элди алдагандар дагы алдап атат, кантип алдашты, жакшы өздөштүрүп атат. Быйыл дагы уже булар күчтүү менеджерлер менен иштеп атат. Уже эл мурдага караганда ойгонуп калды. Элди алдаш бир аз кыйыныраак болуп калды. Демек, быйыл элге башкача ыкманы колдонуш керек деп ачык эле сөз болуп атат бул депутаттардын арасында. Элди кантип алдоонун жакшы ыкмаларын иштеп чыгып атат. Эртең ошо жаңы ыкмалар менен алдайт. Дагы кетесиңер анан ишенбегиле, всё. Буга окшогон депутаттардын баарынан жок, баарын жараксыз кылыш керек. Эгер керекпи, нормальный таза депутат келсин. Топ ойнотпогон, улак чаптырбаган, жанагынтип Анжелика суйкаган жанагы денеңерди козгой турган ырчыларды апарбасын. Полный. Короче, ошо достор, всё. Айта турганды айтып алдым. Баягы эжекем айткандай, мен көзүмдө очки бар. Сенин комментиңге мен керикпейм дагы. Жамандасаң жан башыма. Ага көңүл да бөлбөйм, короче. Эфирди өчүрүп коюп чыгып кетебиз. Жапыкеев коррупционерлерди айтып атабы, коррупционерлер боюнча сөз кылгыла. Сен дагы бир жолу айталайм, себеби ошондой коммент жазган эркектер көп экен. Сен эмне катын болуп, экинчи катын болуп тиесиңби Жапыкеевке? Анын тиги ичип алганын же чегип алганын сурагыдай. Экинчи катын болуп тийсең, анда айтып кой, мен экинчи катын болуп тиейин деп аттым эле, бул ичет экен, бул наркоман экен, эми тийбейм деп. Алло, эрге тие турган кыздар сурайт, ичеби ичпейби деп. Катындан да өтүп кеттиңер жана майдаланган эркектер беле сволочтар. Жанагы коммент, негатив коммент жазгандар. Булар ошо мага жазгандарга да тиешелүү. Мындай бир серьезный нерсени талкуулабайлыбы? Facebook'та мындай нормальный колдонбойлубу? Каяктагы бир катын ушакка түшүп алып, бирөөнүн төшөгүн аңдып анан ал эле, бул эле. Эмне болсо ошо болсун. Мына коррупционерлер жөнүндө сөз кетип атат, давай айткыла ошол боюнча. Ой бөлүшкүлө, жазгыла. Жердешим менен ал эле, бул эле дебейсиз болуштар. Кыргыздарды бүгүн эзип, уруп башкара турган заманы келип калды. Бир нормальный президент керек бүгүнчү. Достойный, анан урат десе баягы күнөөсү жок эле бейгүнөө адамдарды урат турган эмес. Достойный эркек мүнөз президент керек. Мына бул Былжырбай, тиги Акаев, Былжырбай Атамбаев, мына Былжырбай азыркы президент эле жүрөт. Азыркы президент эле былжырап эле жүрөт. Эртең дагы айтпагыла, убагында айтпай белең деп. Ошо Былжырбай деп Атамбаевди Былжырбай дегеним үчүн мен токмок жеп 2 күн жатканмын милицияда, Жалалатта. Былжырбай деп убагында айтып токмок жегенмин. Кана мына милицияны жөнөтсүн. Азыркы президентке дагы айтам. Былжырбай болбой нормальный иштесин. Иштесин нормально. Иштей албайбы, кетсин анда. Мен бул президенттен эч нерсени күтпөйм. И ишенбейм дагы буга. Иштей турган адам эмес. Мунун аурасы вообще бир президенттик нерсеге. Өткөндө мага бир активист жазып атат. Сен дайыма достугуман чыгарып ташладым аны. Ага окшогон 200-дүлөрдү мага 100 лет не нужен. Сен дайыма Жээнбековго минтесиң, антесиң, эмне дейт, Кудай деген адам, ошого татыктуу, көзү жеткен адам президент болот. Бардыгы эле боло албайт. Мисалы, сен экөөбүз президент боло албайсыз. А мен айттым, эмне оозуңа Бакыт Төрөбаев түкүрүп койду дедим. Десем чычалап кетти.
оозуна Бакыт Төрөбаев